Программабызды улантабыз достор. Азыр болсо өзүңүздөр көрүп жаткандай ушундай сонун үйлөрдүн макети турат. Ушундай үйлөрдү Бишкек шаарында салып жаткан ушу KG Group курулуш компаниясы тууралуу дагы сүйлөшүү үчүн ушул компаниянын директору Ташев Имамидин Асамидиновичти чакырганбыз. Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен кош келдиңиз. Кош келипсиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Кандай иштериңиз? Ден соолук. Рахмат. Жакшыбы баары? Маанай. Жакшы дейли, жакшы болсун. Биз да кубанычтабыз. Жакшы болсун ар дайым. Негизи биз ушу KG Group компаниясы тууралуу биздин көрүүчүлөргө бул убакытка чейин маалымат берип келебиз. Эми сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уккубуз келип атат. Негизи бул компания канча жыл мурун түзүлдү эле, эмне максатта жана бул компания түзүлүп жатканда алгач канча жумушчулар менен баштагансыз? Ал эми азыркы күнү канча жумушчулар бар? Бул компания түзүлгөнгө буйруса юридикалык жактан 8 жыл бүтүп атында. Биздин колубузга ушул 2010 жылдын аягында тийип, 5 жылдан бери бул компания бизде. Сиз жакшы суроо бердиңиз. Эмне максат менен депчи? Чындыгында бул өтө маанилүү нерсе экен. Муну өзүңүздөр көргөндөй KG деген Кыргызстанымдын символикасы менен башталган компаниянын ат берип, ушул символиканы сапатсыз үй куруу менен булгабасак, ошол символиканы акча байлык менен булгабасак, анан үлгү болсок, ошо курулуш тармагына баягы үлгүлүү иштерди жасап кетсек деген максат биринчи очередь койгонбуз. Буйруса ошол максатыбызга күн улап келатабыз десем жаңылышпайм. Башында канча жумушчу бар эле, бүгүнкү күндө канча болду деген суроо. Башталганда бир 70ке чукул жумушчу менен баштаганбыз. Бул офис бириккенде. Азыр күндө буйруса офисибиз эле 70ке чукул. Бүтүн объектилерди алсак 830дай жумушчубуз бар. Демек көптөгөн жарандардын ушундай жумуш орундары түзүлгөн турбайбы? Буйруса. Жакшы экен. Ал эми мындай суроо бергим келип атат. Эмне үчүн ушу курулуш секторун тандап алдыңыздар? Эми чындыгында көп эле жерде айтып кетем, бул курулуш сектору менин секторум эмес болчу. Бирок ошол 2010-дун 2011-жылдардын бул бизнес секторундагы талап болчу бир сектор болгондуктан, анан бул көрүнбөгөн жагы дагы Кудай Таала эми ушул секторго бизди насип кылды десем жаңылышпайм да. Ушинтип ушул секторго кирип отурабыз. Ал эми азыркы күнү ошо KG Group компаниясы канча үйлөрдү салууга жетишти? Азыркы күнү канча үйлөр салынып жатат? Буйруса ушул тапта 4 үйдү бүтүрүп, анан 7 үйдөй 7 комплекстей салынууда. Жакшы, ал эми ушу сиздер биринчиден болуп ушу социалдык турак жай ушундай маселесин да козгодуңуздар да. Буга эмне түрткү болду? Жана айтып кетпедимби? Атыбызды оправдывать этишибиз керек. Атыбызга жараша болушубуз керек. Биздин компания жөн эле бир аты башкача болгондо балким бул нерсеге бармак эмеспиз. Анан бул жерде баягы көп инвесторлор келип отурат курулуш секторунда, түрк туугандар келип отурат, кытайлар, орустар, анан казактар, анан эми Кыргызстандан чыккан, кыргызстандык курулушчулар ушундай кадамга барбаса башка эч ким барбайт. Да. Ошого биз ушундай кылып көрсөтөлү деген максатта ушул социалдык үйлөр деп буйруса биринчилерден мен буга шүгүр келтирсем аз, себебинде да биринчилерден болуу бакыт экен. Баракелди. Жакшы. Дагы бир негизи суроо бергим келип атат, абдан олуттуу суроо десем болот. Азыркы күнү мисалы дүйнөлүк кризистен Кыргызстан гана эмес, жалпы дүйнө жүзү жабыркап жаткан учуру. Ал эми сиздер бул кризиске карабастан өзүңүздөрдүн кайрымдуулук иштериңиздерди улантып жатасыздар. Негизи азыр кандай болуп жатат бул жаатта? Сиздерге
каржылоо маселеси кандай болду? Эми чындыгында мен көп эле жерде айтып кеткенмин, бул нерседен айта берип тажабайм. Бул деңгээлге бир баягы жараткан алып келди. Ушундай иштерди кылуубузга бир жараткан себепчи болду деп дайым айтып келем. Ошого ишенип жолго чыккандан кийин кризис албетте экономикалык жактан тийбей койгон жок. Бирок элдин күч деми менен ушул күндө буюрса биздин жумуш токтобой, ошо жумушчу топко жумуш камсыз болуп иш уланып келатат. Анан кайрымдуулукты айтып кеттиңиз. Ооба, кайрымдуулук жагында бул бизге көрүнбөгөн дем берди да. Бул экономикалык жактан мындай эсептеп көрүп акыл сыйбаган нерсе. Анан бул бай болуудун дагы эң биринчи тепкичи же болсо принциби бул бөлүшө билүү, бере билүү экен. Башкаларга жардам берүү. Бере берип байыдым деген кыргыздын сөзү бар. Мен бере берип мен кембагал болуп кеттим дегенди уга элекмин. Эгер ошол берип аткан адамың чындыгында муктаж болуп турган болсо, бул нерседен только жакшылыкка жетесиң. Демек анын акыбети сөзсүз түрдө кайтат экен, Буюрса, үмүтүбүз. Мындай да негизи ушу бизнесмен, сизди бизнесмен катары таанып атабыз. Ушундай кандайдыр бир кадамга баруу үчүн, тобокелге баруу үчүн алдын ала көрөгөч болуш керек да, пландаш керек. Сиз кантип атасыз? Ушундай тигил жака берип атасыз, бул жака берип атасыз. Негизи компания да өзүн өзү акташ керек да. Мындайча айтканда, прагматик болуш керек деп коет го, бул жааттан негизи. Эми күнүгө интернетти ачып, китеп окуп, экономиканын сазайын берип атам дегенден алысмын, чындыгында. Бирок баягы ниетти колдон келишинче ушу жардам берсем, пайдалуу болсом, жарамдуу болсом деген нерсе кылган сайын, мисалы сиздер айтып атпайсыздарбы? Тияка берилип атат, бияка берилип атат. Туура. Мен бир жерге берип, эки жерден келесе, киреше, мындай айтканда да. Ушундай нерселерге кабыл атабыз. Демек, жакшылык жакшылыкты алып келет. Албетте. Жакшы экен. Ал эми келечекке койгон пландарыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Ушу компаниянын жана сиз ушу компаниянын башчысы катары кандай пландар бар келечекке? Азыр ушул эң эле бизде биринчилерден болуп турган план бул ушу социалдык үйлөрдү бир эле башкалабыз эмес. Ушул экинчи калаа болуп кеткен Ошто, анан туристикалык регион болгон Ысык көлдө ушундай социалдык үйлөрдү кура билсек. Анан кайрымдуу, албетте ошону менен эле бирге ар бир кылган иш-чарабызды кылып аткан регионго кайрымдуулукту дагы ачсак деген пландар бар. Бул биздин күндө ойлонуп аткан пландарыбыз. Анан буюрса эмки жылга баягы кайрымдуу деп кетпейин да, бир дух, дем, стимул катары эмки жыл 2016 жылдын 31 августуна биздин эгемендүүлүк күнүбүзгө карата эң мыкты милиционер, эң мыкты медик, врач, эң мыкты мугалим деп ушул 3 категорияны менин мамлекетиме кызмат өтүп аткан кызматкерлердин арасынан эң мыктыларын тандап бир-бирден бекер бир батир берсек деп ниеттенип пландаштырып атат. Баракелди. Журналисттерге берели деген ой барбы жокпу? Журналисттерге мен ойлойм 2018 жылы жетем деп, себебинде план бар, чындыгында. Жакшы пландарыңыз бар экен, ошо пландарыңыз ишке ашсын. Бул сөзүмдүн аркасындамын, 2018 жылы келип, эшигимди такылдатып. Эми 2018 жылга чейин ошого жетели, жашайлы, анан акыркы суроом бергим келип атат сизге. Былтыр сизден ошо интервью алганбыз да, былтыр да демирчилик кылгансыз. Мен өзүмдүн үйүм жок дедиңиз эле да. Көптөгөн имараттарды курабыз, бирок өзүмдүн үйүм жок дедиңиз эле. Үйлүү болдуңузбу? Бул нерсени афиша кылгандан алысмын, бирок
баягы экономикалык жактан эсептеп көрүп, дагы эле мен баягы арендада турганым мага выгодный болуп атат да. Жакшы. Рахмат, анда кызыктуу жана керектүү маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жакшы пландарыңыз бар экен, ошолор ишке ашсын. Ар дайым кыргыз эли үчүн ушундай ак тилиңизден кызмат өтөп жүрө бериңиз. Чоң рахмат сизге. Сиздерге да ийгилик. Рахмат. Биз программабызды улантабыз. Берели. Туура. Шаар тургундарына биз лотереяны негизи кандай адамдар утат деген суроону узатканбыз. Келиңиздер анда жалпыбыз жоопту угуп көрөлү. Андан соң жолугушабыз.